Жақсыларбы? Сіздердің урматтуу мугалимдер, урматтуу агай-эжекелер, эмгегиңиздер убагында бааланбай. Шундан бери 20 жылдан ашык убакыт өттү. Бул мектеп мындай бир капиталдуу ремонт болбой жатат. Мен ойлоймун, биз сөзсүз түрдө ушул мектебибизди жаңадан курушубуз керек. Мектебибизди жаңартып, жаңадан куруп, балдарыбызга жаңадан үмүт беришибиз керек. Бул негизги милдетибиз. Анан ошондо бир айтып кеттим элем, сиздердин ушул мугалимдер күнүнө келип кичине бир жардам берип кетейли деп. Жардам бергенде кандай? Жардам бергенде мектепке эмес. Чисто мына мугалимдер болуп турат, сиздерге гана жеке өзүңүздөрдүн майрамыңыздар менен. Майрамыңыздарды бир аз болсо дагы кичине бир кыймылдатып алгыла. Мына мугалимдер кеңеши бардыр, эжекебиз турат, мына мектебибиздин директору. Сиздерге ушул деп жардам берейин деп мына 100 000 сом акча алат. Дагы чогула калып, уручкала калайлы, мына доскалоңдойлу, полдоңдойлу дебегил. Өзүңүздө жакшылар майрамдарды. Ойлоо болобой, майрамдарда бири-бириңерге подарка бергиле, агай-эжекелерге бири-бириңерге жакшынакай мамиле кылгыла, бир кичине болсо да көңүлүңөр көтөрүлсүн. Урматтуу агай-эжекелер. Себеби бизде баарыбыз да түшүнүп турабыз. Эгерде мамлекетибиз бай болсо, мамлекетибизде ушундай бир жакшынакай болсо, сиздерге деле, бизге деле эч кимге айттырбай эле дагы эле мектеп оңолуп калмайбыз. Демек, мамлекеттин андай күчү жок азыр. Анан кийин мамлекетибиз жакшынакай бай болуп, сонун болсо, агай-эжекелерге тигилип, мындай айлыктарын көтөрүп, жакшы турмуштарын оңдоп коймок. Азырынча андай маселе жок. Бирок ошого карабастан биз жакшылыктан үмүт үзбөстөн, Кудай буйрса мамлекетибиз бизге мектеп салып берет. Кудай буйрса мамлекетибиз биздин турмушубузду оңдойт. Кудай буйрса мамлекетибизде тынч эсен аман ойноп күлүп, ушул мамлекетибиздин жараны болуп, кыргыз мамлекетинин жаранымын деген чоң сыймыкты көкүрөгүбүзгө алып жүрөбүз деген үмүтүбүз бар. Ошондуктан сиздерге дагы бир жолу рахматымды айтамын, ыраазычылыгымды билдиремин. Ушул балдарды тарбиялап атасыздар. Сиздерде канчалаган мындай шок балдар чыгып атат, илимдүү балдар чыгып атат, жөндөмдүү балдар чыгып атат. Ошондуктан ушул балдардын келечегин силер аныктайсыздар. Адамдын, жаштын келечегин аныктай турган болсоңуздар, демек мамлекеттин келечегин сиздер аныктайсыздар. Мамлекеттин эртең келечегин кандай депутаттар келет, кандай министрлер келет, кандай ишкерлер болот. Ошол ишкерлер, ошол адамдар, чоң кызмат иштеген адамдар элине күйүмдүү болобу, жүрөгү ачык болобу, ошолор элге бир мекенчилик болобу, ушунун баардыгы силердин колуңарда. Камчыбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылык билдиребиз мектеп администрациясы жана мектеп коллективи атынан. Дайыма ушул Камчыбек Кыдыршаевичтин дагы иши илгери болсун, бала чакасы менен тынч болсун, дайыма элдин оозунда болуп, элдин сыймыгында жарап жүргөн инсандардан болуп жүрө беришин каалайм. Камчыбек Кыдыршаевич мынакей биздин эң сыйлаган кадырлуу адамыбыз. Ушинтип бизге таштап бергенде биз өтө толкундандык, сүйүндүк. Ушунда бизди эстеген, мугалимдерди кадырлап сыйлаган адамдар бар экенине биз аябай кубанып отурабыз. Эми ушул мектебибиз кичинекей болсо дагы биз канча балдарды ошол Камчыбек Кыдыршаевичке окшогон балдарды тарбиялап өстүрөйлүк деп отурабыз. Мына бул жерде иштеп эми эмне демекчибиз, эми ошого окшогон жигиттерибиз, чыныгы жигиттер азыр аз эле болуп калды го. Ошондой чыныгы эл үчүн күйгөн, эл үчүн иштеген адамдарыбыз, жигиттерибиз, эркектерибиз көбөйө берсин.
бул Камчыбек Кыдыршаевичке дагы ден соолук иштерине ийгилик, ошол элдин кадыр сыйына, урматына ээ болуп, дайыма ден соолукта жүрө берсин. Барып айыл өкмөтүнүн атынан Камчыбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылык билдирем. Камчыбек Кыдыршаевич дайым эле Барпыда кандай маселе болбосун, кандай көйгөйлөр болбосун жардам берип келатат. Ошонун бирден бир негизи дагы ушул чеке жерде жайгашкан үлгү мектебинин жамаатын куттуктап бүгүн өзүнүн белегин берип кетти. Бул боюнча да мектеп жамааты ыраазы болуп калышты да. Мектебибизде азыркы учурда 289 окуучу билим алат. Жана даярдоо классында 25 бала билим алат. Ал эми эмгектенген мугалимдерге келсек, мугалимдерибиздин саны 25. Биздин мектебибиздин негизги бөлүгү 1926-жылы курулган. Эски мектептердин бири. Мен ойлойм, быйылкы жыл кайрылып, аракет жасап атабыз. Быйыл курулуш башталыш алдында турат. Жаңы мектебибиздин курулушунун алдында.